Интернеттен китеп окуп болбойт. Мондай натуральный окуш керек да. Негизги темабыздагы телефондон балдар китеп алып өтүп. Биз бир эле семинарда балдар китепти тандайм деп чыгып кетип атышат. Анан чыгып китеп танып алышат. Ошон үчүн баягы китепти жана сиз айтып атпайсызбы? Белип окуш керек да. Ооба. Бул кызыктуу болуш керек да китепчи. Анда эмес жанагындай кичине бир-эки барак окуп туруп эле чыдап койгончу, анан интернетке кирди. Жок, могу ушуга биз ушундан кетип калдык да, китеп окуганданчы. Китеп эч ким окубайт. Мына Россия аты беркилерди карап көргүлө. Бүт китеп окуп атат. Бизде жок. Эмелерчи, китеп көп жазбайт да, жазуучулар. Тарых бар, баары бар, бирок эч ким жазбайт. Ошол өтө чоң эме да, көйгөй маселе да. Максат. Барган жерде китептер да болот, бала тарбиялоо сабактар да болот. Ошентип мына азыр кадам жайып бүтүрүп келди, аябай султан бразы. Эми Кыргызстан бүт кыдырабыз. Кайра кыдыра беребиз. Пайдалуу китептен башын көтөрө албаганга чейин. Элди биз эч телди атабыз. Эл дүйнөнүн эчисинде атабыз. Бу жерде бүт пайдалуу китептер. Окуса эле маселесин чече турган китептер. Анан өзүбүздө ушу чечкенге салым кошуп калалы деп аракет кылып атабыз. Рахмат. Рахмат сиздерге да рахмат. Жигиттердин ар кайсы жерден окушат да? Кыргызстан боюнча. Кыргызстан боюнча.